чугул кабар. У кого мужик? Ой, блин. Путин баары жакшы тынчып калды деп калп эле айтып жатабы? Чындыгында баары өтө олуттуу болуп кетти. Кинодогудай дагы эмес. Мындай пикирин Украина президенти CNN агенттигине берген маалыматында билдирди. Зеленский бункерде жашынып отурат. Анын айтымында Украина менен Россиянын сүйлөшүүсү үчүн алгач согуш токтош керек болчу. Зеленский Американын президентине кайрылып, жакынкы кайрылуусунда Украинадагы кырдаал боюнча дүйнөнү Украинага жардам берүүгө чакыруусун суранган. Мындан сырткары ал Орус-Украин делегациясынын биринчи сүйлөшүүсү натыйжа бербегенин билдирди. Орусиянын ракеталык соккусунан Киевдеги телемунара зыянга учурады. Киевдеги телемунарага орустар 2 жолу ракеталык сокку урду. Трансформатор менен аппаратуралар зыянга учурап кетти. Ракета түшкөн жердеги жактан өтүп бараткан 5 жай тургун мерт болду. Телеканалдарды көрсөтүү убактылуу үзгүлтүүгө учурап калды. Украина акыркы күндөрү жаңжалдан эң көп жабыркаган жайлардын бирин айланды. Асмандан келип түшкөн ракеталардан улам натыйжада асманга от шаары чачырап, машинелер менен жакын турган имараттар өрттөнүп кетти. Ал эми дагы бир сокку Харьковдогу адамдар отурукташкан аймакка урулган. Украинанын президенти Владимир Зеленский аны согуштук кылмыш деп атады. Бул нерселерди теледен ачык көргөзбөй жатышат, бирок тез жардам кызматынын өкүлдөрүнүн билдиришинче, Харьковдон бери эле дегенде 17 киши мүрт кетип, ондогон адамдар жаракат алышууда. Украина Беларуска эскертүү иретинде ракеталык сокку урушу ыктымал. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов Украина 24 телеканалында билдирген. Биздин аскерлер өлкөдөгү болгон техника, ресурстарды пайдаланып, жок кылып жатат. Башкы командачы кандай чечим чыгарса ошону аткарабыз деген Данилов. Ал арада АКШнын коргоо министрлиги Беларус аскерлерин Украинага кире турганына эч кандай далил көрбөгөнүн брифингде билдирген. Беларустун аскерлерин Украинага кирери боюнча ырастама жок. Биз эч кандай белгини көрө алган жокпуз деген Пентагон башчысы. Ошол эле учурда Беларустун президенти Александр Лукашенко Россия башчысы Владимир Путинден XC-400 комплексин сураганы маалым болду. Анын бири Беларустун аймагында Гомель облусунда жайгашкан. Экинчи мамлекет башчынын планы боюнча Минсктин үстүнө батыш жагына жайгашуусу керектиги айтылды. Эл чындыкты билсин. Адахан Мадумаров бизге мугалим болгонун койбоду. Өзү тууралуу бийик ойдо депутат Жеңишбек Токторбаев эл өкүлү Адахан Мадумаровдун дарегине сын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 2-мартта жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Адахан Мадумаров менин дарегиме мыйзам долбоорун карап жатканда сын айтты. Өзүңөрдүн досуңардын мыйзамын өткөрүп жатасыңар деп билдириптир. Адахан Мадумаров бизге мугалим болуп акыл-насаат айтканын такыр койбоду. Мадумаров өзүн бийик тутуп, өзү тууралуу бийик ойдо. Ал такыр андай эмес. Ал биздин арабызда отурган депутаттардын бири, чындыкты айтуу керек. Сиздин образыңыз кой терисин жамыган карышкырдай, деди депутат. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов регламент боюнча башка депутаттардын атын атап шек келтиргенге болбой турганын эскертип микрофонду өчүрдү. Депутат Исхак Масалиев бул залда ар кандай сөздөр айтылат. Баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Биз 5 жыл чогуу иштейбиз. Эртең учурашабыз, көрүшөбүз, деди. Эл чындыкты билсин. Өлкө боюнча электр жарыгы маал-маалы менен өчүрүлөт. Республика боюнча электр жарыгы маал-маалы менен өчүрүлүп турат. Бул туурасында бүгүн 2-мартта энергетика министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашат. Министрликтин билдирүүсүнө ылайык өлкөдө подстанция, трансформатор, электр чубалгаларынын оңдоо иштери башталды. Буга байланыштуу убактылуу өчүрүүлөр болот. Мекемеден оңдоо иштери канча убакытка созуларын билдирген жок. Маркумдун көрүн казгандарга, жуугандарга деп сыйакы бергенди токтотуу керек. Той аш өткөрүү тартипке келтирүүгө багытталган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өтүп жатат. Депутат Айбек Маткеримов маркумду жуугандарга деп сыйакы бергенди токтотуу керектигин айтты. Маркумдун көрүн казгандарга, жуугандарга сыйакылар берилип жатат. Ошолордун баарын токтотуу керек. Бул нерсе кийин алтын берүүгө айланып кетет. 1 жыл бою аза күтүп, кийин ак кийим кийгени тойго айланып кетип жатат. Биздин мындай салтыбыз болгон эмес да, мунун баарын эске алып туура чечим чыгарабыз, деди ал. Эл чындыкты билсин.
Бизди аткылап жатат 2 гана мүнөтүм бар. Владимир Зеленский Европарламентте видео байланыш аркылуу сөз сүйлөдү. Украинанын президенти Владимир Зеленский Европарламентте видео байланыш аркылуу сөз сүйлөдү. Өз сөзүндө Украинанын президенти Орусия менен Украинанын ортосундагы кырдаалга токтолуп кыскача гана кайрылуу жасады. Зеленскийдин кайрылуусу кыскача: "Биз Европа өлкөлөрүн бириктиргенибизге кубанычтамын, бирок мен муну мындай баада билген эмесмин. Бул трагедия жана абдан кымбат баа. Сиздер менен сүйлөшүүгө 2 мүнөтүм бар. Бизди тынымсыз аткылашууда. Бүгүнкү күндөн баштап ар бир аянт кандай аталбасын, кайда болбосун эркиндик аянты деп аталат. Биз Европанын тең укуктуу мүчөсү болуу үчүн дагы күрөшүп жатабыз. Биз дал ушундай экенибизди көрсөтөбүз деп ишенем. Биз менен Евро биримдик күчтүү болот. Евро биримдиксиз Украина жалгыз калат. Биз менен экениңиздерди далилдеңиздер. Эми бизди кетирбей турганыңыздарды далилдеңиздер. Чыныгы европалыктар экениңерди далилдегиле." Эл чындыкты билсин. АКШ Украинаны колдоорун ачык айтты. Кече 1 март күнү АКШнын президенти Джо Байден Орусия менен Украина ортосундагы согушта Украинаны колдоорун ачык айтты. Эки өлкө ортосундагы кагылышта биз Украина тараптабыз жана кандай колдоо керек болсо жардам берүүгө даярбыз. Европага кошумча аскерлерди жөнөтөбүз, бирок аскерлер Украинага согушуу үчүн эмес, НАТОну, союздаштарыбызды коргоо үчүн барат деп билдирди Джо Байден. АКШ президенти өз сөзүндө Украинада согуш башталгандан тартып $1 миллиард ашык жардам көрсөтүлгөнүн, мындан ары да жардам берилерин кошумчалады. Байдендин пикиринде Орусия менен Украина ортосундагы согуш батыш өлкөлөрүнүн ынтымагын бекемдеди. Эл чындыкты билсин. Зеленский Орусияны эч ким эч качан кечире албай турганын айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский видео кайрылуу таратып, орус аскердик күчтөрү Харьков шаарына интенсивдүү аткылоого дуушар болгонун билдирди. Ал Харьков шаары реактивдүү жана канаттуу ракеталык аткылоорго кабылып жатканын айтып, муну ачыктан ачык жасалып жаткан террор деп атады. Зеленский ага барып жаткан Орусияны террор мамлекет деп атап, аны эч ким эч качан кечире албай турганын кошумчалады. 28 февралда жана 1 мартта Орусиянын авиациялык күчтөрү Украинанын Харьков шаарын бомбалады. Артиллериялык жана ракеталык аткылоодо уланууда. Интернетте тараган видеодо атылган ракета шаардын администрациясынын жанында жарылганын көрүүгө болот. Орусия 24 февралда Украинага басып кирди. 6 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоону жана бомбалоону улантууда. Эң катал чабуулдар Киевке жасалууда. Кече 1 мартта орус аскерлеринин чабуулунун 2 толкуну башталды. Эл чындыкты билсин. Украина Беларуска ракеталык сокку урушу мүмкүн. Украина Беларуска эскертүү иретинде ракеталык сокку урушу ыктымал. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов Украина 24 телеканалында билдиргени Спутник Беларусь жазды. Биздин аскерлер өлкөдөгү болгон техника ресурстарды пайдаланып жок кылып жатат. Башкы командачы кандай чечим чыгарса ошону аткарабыз деген Данилов. Ал арада АКШнын коргоо министрлиги Беларусь аскерлеринин Украинага кире турганына эч кандай далил көрбөгөнүн брифингде билдирген. Беларустун аскерлеринин Украинага кирери боюнча ырастама жок. Биз эч кандай белгини көрө алган жокпуз деген Пентагон башчысы. Ошол эле учурда Беларустун президенти Александр Лукашенко Россия Федерациясынын башчысы Владимир Путинден 2 С-400 комплексин сураганы маалым болду. Анын бири Беларустун аймагындагы Гомель облусунда жайгашкан. Экинчиси мамлекет башчынын планы боюнча Минсктин үстүнө батыш жагына жайгашуусу керектиги айтылды. Путин дос эмес өлкөлөрдүн жарандарына кайрылуу жасады. Орусиянын президенти Владимир Путин $10 000 ашык накталай акчаны өлкөдөн алып чыгууга тыюу салды. Мындай жарлык 1 мартта Кремлдин сайтында жарыяланды. Маалым болгондой, бул чектөө 2 марттан тарта күчүнө кирет. Буга чейин өлкөдөн $10 000 ашык каражат алып чыгуу үчүн декларация жазуу жетиштүү болчу. Жарлыкка ылайык дос эмес өлкөлөрдүн жарандарына жана алар көзөмөлдөгөн түзүмдөргө баалуу кагаздарды жана кыймылсыз мүлктү сатууга же сатып алууга да тыюу салынат. Ошондой эле аларга чет өлкөлүк инвестицияларды көзөмөлдөө боюнча өкмөттүк комиссиянын макулдугу жок рубль түрүндө кредит берилбейт. Орусия 24 февралда Украинага басып кирген. 6 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоону жана бомбалоону улантууда. Буга байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусияга бир катар санкция жарыялады. Мындан улам орус валютасынын кууну кескин төмөндөп кетти. Эл чындыкты билсин. Джо Байден Украинага жана дүйнөгө катасыз белги берели. Украинадагы кырдаал курчуп жаткан чакта АКШнын президенти Джо Байден биримдиктин абалы аттуу жыл сайын өтүүчү республикалык иш-чарада Орусиянын чабуулу жөнүндө сөз сүйлөдү. 6 күн мурда Орусиянын президенти Владимир Путин эркин дүйнөнүн пайдубалын титиретүүгө аракет кылды. Ал коркуткан жүрүм турумуна моюн сундурам деп ойлоду, деди Байден. Бирок ал эсептен катуу жаңылды. Ал Украинанын элин
Бирок ал эсептен катуу жаңылды. Ал Украинанын элин эч элестетпеген бекем дубал деп сүрөттөдү. Байден Украин кесиптеши Владимир Зеленский менен украиналыктарды дүйнөнү шыктандырган эр жүрөктүгү, тайманбастыгы жана чечкиндүүлүгү үчүн алкады. Ал АКШда Украинанын элчисин туруп даңктоого алынышын айтты. Ушул залда отурган ар бирибиз бүгүн Украинага жана дүйнөгө катаасыз белги берели, деди ал. Эл чындыкты билсин.